Анан арасында кыйналгандар көп экен. Мен өзüm чыдай албай ыйлап атам да. Bir kız var eкен. Kulağı укпайт экен өзү. Көзү көрүп жүргөн. Bir жылдан бери көзү да көрбөй калдыр байкуш, карасаңыздар. Бай өлгөндүн үстүндө көмгөн деп коет го. Кембагалды төөнүн үстүндө ит калыптыр дейт го. Өзү кулак укпайт, ымдап сүйлөшөт. Ансас келгенде көзү да көрбөй калыптыр. Енесі байқшы алып келді. Баяғы жерде қолменен сөйлесіп жатады да баяғы. Бір классташы бар екен. Қолменен мүйтіп мен атым бұл деп тұрып жазып көрсетсе таныған жоқ, ыйлайды. Бұл мектепте мен дос деген үміт қояды екен. Мектепте çok оқығанмын, мені танымай атады деп байқшы классташтар ыйлап атады да. Түшті алып келді. Кешке отырсын, ифтар болады. Оозду ашып кетеді десем, жоқ, гемодиализге барышыбыз керек дейді байқшы. Қарасаңыздар, ушунчалык бір қиын да. Құлағы ұқпаса, көзі көрбөсө, гемодиализге түшүп калыптыр да. Ошоң кыйналгандар көп экен да. Эгер берем десеңиздер, мага кайрылыңыздар иншалла. Ушуларга берели. Ушуларга жардам берели. Же мага жардам бер деп сурайын десе, же сүйлөй албаса байкуштар. Кыйын экен да. Ошо туугандар. Ошондойлорго бир адил эми энеси сүйүнөт байкуш. Молдеке рахмат сизге. Кызымдын кичине көңүлү ачылып калды дейт. Үйдө отурганда эч ким менен сүйлөшө албай, жана бук болуп аткан дейт. А берки бирөөсү дагы ошол кызын алып келип туруп, кызынын маанайы ачылып калды. Кече ошол жерде шымдардан кийип көрүп, жана эле сүйүнүп сонун маанайы ачылып калды да. Мындай бир центр жок экен да, кел ошолор бири-бири менен байланыштыра турган, башын бириктире турган. Ошол бириктире турган жер мына эмне болду? Биздин мешит болду туугандар.